Салам достор, биз кайрадан эле номер 37 кооператив мектебинин окуучулары. Бүгүн биздин мектепте ата мекенди коргоочулардын күнү белгиленүүдө. Мурда советтик армиянын күнү деп белгиленип келген 23 февраль Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ата мекенди коргоочулар күнү деп аталып, бул күн майрам катары, эс алуу күн катары жарыяланган. Ал эми Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү 29 майда майрамдалат. СССР ыдырагандан кийин деле 23 февраль Кыргызстанда мырзалардын майрамы катары эсептелип калган. Элимдин бейпилдигин намыска бек сактаймын, энеке ак сүтүңдү эл коргоп мен актаймын, эр жигит эл четинде. Бул күнү айымдар мырзаларын куттуктап, ар кандай белек тартуулашат. Алыста кыргыз элдин ар дайым сезимимде, эр жигит эл четинде, азамат жоо бетинде, артында кыргыз элдин. Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин деле бул салтка айланып калган. Майрам жыл сайын белгилене баштаган. Кийин 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп саналып, мырзалардын майрамы катары кеңири кубач жайды. Атаке сөзүм бере. 2003 жылдан тарта бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет. Кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, жаш өсүп келе жаткан муунду мекенчиликке тарбиялоо максатында 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп жарыялаган. Бул күнү айымдар мырзаларды куттуктап, ар кандай белек тартуулашат. Биздин мектепте да ушундай эле жагымдуу маанай тартуулоо максатында чакан концерттик программалар уюштурулуп, ачык тарбиялык сабактар өтүрүлдү. Биз болсо бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбызда баардык эр азаматтардын майрамы менен куттуктайбыз. Сезимимде